Бул жумада мамлекеттик салык кызматы жогорку кеңештин үй жайы жок делген кембагал депутаттарынын декларациясын жарыя кылып, бул маалыматтар социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Айрыкча КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов менен президенттин кудасы Алиарбек Абжалиевдин өз үйү өлөң төшөгү жоктугу элдин боорун урутты окшойт. Тактап айтканда, жогорку кеңештин депутаттарынын декларацияларында көпчүлүгүнүн баш калкалар жайлары жок деп көрсөтүлгөн экен. Алардын декларациясындагы кыймылсыз мүлк деген графада ар кандай курулуштар, пансионаттар же өндүрүш объектилери жазылганы менен үй жайлары көрсөтүлгөн эмес. Үй жок депутаттардын арасында Жыргалбек Турускулов баш болгон. Республика Ата журттун фракциясынын 15 депутатынын, КСДПнын 13 депутатынын үй жайлары жок экен. Кыргызстан фракциясынын 8 депутаты, Бирбол партиясынын 3 жана Өнүгүү прогресс жана Ата Мекен фракциясынын 4 өкүлдөрүнүн батирлери жок болуп чыккан. Азия Ньюс гезити саясатчы Равшан Жээнбеков форумдун имаратына кадам салып, Алмазбек Атамбаев менен кенен маектешип чыкты. Бул жолку сүйлөшүүсүндө Равшан мырза толук кандуу КСДПга оогону, келечекке карай бул жээкте чогуу саясатты жүргүзүүгө убадалашканы да угулду деп жазып чыгып, бул коомчулуктун талкуусун жаратты. Саясатчы Равшан Жээнбеков өзү Алмазбек Атамбаев экөөнүн маеги кимдерди кызыктырса жооп берүүгө даяр экендиктерин айтып, ого бетер элдин бүйүрүн кызытты. Буга чейин КСДП экс-президент Алмазбек Атамбаевдин саясаттан биротоло качан кетери боюнча айтып берген эле. КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева экс-президент Алмазбек Атамбаев өз оюн алмаштырбаганын жана бийик саясий орундукка отурбайт деп так кесе жооп берген. Алмазбек Шаршенович мурдараак белгилегендей, мамлекеттик кызматка баруу ниети жок. Биздин максат Кыргызстанда парламенттик режимди куруу. КСДП 2020-жылдагы шайлоого барат жана анын башында Алмазбек Атамбаев турат. Бирок ал депутат болбойт деген Жолдубаева. Партиянын өкүлү КСДП катарына жаңы адамдарды кошуу аракетин көрүп жатат. Качан гана партияны ишеничтүү колго өткөрүп берген соң, Алмазбек Атамбаев эс алууга кетет деп кошумчалаган. Мындан улам коомчулук экс-президенттин март айында болгон маалымат жыйынында менин максатым бийлик эмес, премьер-министрдин орду эмес. Мен 2020-жылдагы шайлоого партияны даярдайм деген сөзүн эске салып, кулак түрүп турган учуру. Камакта жаткан мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун дагы бейбет чараларды маңдайынан сылаган сүрөттөрү социалдык тармактарда көп жарыяланып, өкмөт башчыны мактаганы мактап, сындаганы сындап калчу. Бул жумада эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровдун ылайдан салынган үйдүн алдында ылай кечкен сүрөтү талкууга түштү. Сүрөткө ичи жылган айрымдар министр сайрандап чет өлкөгө эмес, каяка барыш керек экенин көрсөтүптүр. Жанагы жумуштан кеткен 3 периште ушул тараптарга бир жолу басып барышты бекен деп дагы суроо салышты. Министрдин сүрөтүн эмес, ишин мактайлы деген пикирлер да карбын. Унчук баганы менен Улукбек Кочкоров деле Facebook'та көп отурчу эле. Ушул сүрөттөн улам бир топ маселени четке какпай, жетим жесирлердин жашоосун жакшыртууга салымын аябаса керек. Узап бара жаткан жуманын көрүнүктүү окуясы көздөр өткөн журналисттерге Куран окутуу иш-чарасы болду. Басма сөз жана маалымат күнүнүн алкагында Кыргыз тилектештиги коомдук уюмунун негиздөөчүлөрү Элнура Кулуева, Сайрагүл Дулатова, Дана Абдубекова, жарандык активист Аманбол Бабакуловдун аракети менен кыргыз журналистикасында эгемендүүлүк жылдарында эмгектенип көздөр өткөн журналисттерге фото галерея уюштурулуп, Куран окутулду. Бул иш-чарага башкы демиөрчү катары Замандаш саясий партиясы демиөрчүлүк кылды. Мындай демилгелүү иш-чара Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулгандыгын иш-чаранын катышуучулары белгилешип, фото галереяга маркум журналисттердин жакындары, кесиптештери, саясатчылар, Кыргыз өкмөтүнүн, коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышып, маркумдарды эскеришти. Фото галерея Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин жааматына өткөрүлүп берилди. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, Кыргыз журналистикасында эмгектенип, көз өткөн кесиптештерди эскерүү күнү тууралуу документалдуу фильм тартылып, атайын эскерүү китеби жарык көрмөкчү. Учурда алар тууралуу маалыматтар дагы такталып кошумчаланууда. بل أحياء